Assalamu alaikum, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кээ бир адамдар эмне үчүн кар жок, футбол качан жүрөт адамдар деп акылсыздык менен ойлонуп жатышат. Ойлонуп көрсөңүз, кээ бир өлкөлөрдө эч эле кар жаабайт. Мисалга эле Аравияны алсак, ал жакка кар жаабайт. Дал ушундай өлкөлөр бар. Бардыгы такталган материалдар гана чыгат. Анда эмесе түшүнгөн болсоңуздар, биз баштадык. Видеонун алдында колду басып, подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочонду баса кетиңиздер. Кытайдын Кайюан шаарында бир топ күчтүү торнадо болду. Ал EF2 категориясына кирди. Анын өтүшүнүн натыйжасында 6 адам каза болуп, жүздөй адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Шаарда саат 17:15-те ылдамдыгы секундасына 23 метрге жеткен шамал соккон. Ал индустриалдык паркты жарып өтүп, түштүккө жылды. Анын жалпы узактыгы 15 мүнөттү түздү. Торнадо катуу жамгыр жана мөндүр менен коштолуп, батирелерге, заводдун имараттары жана электр мамларына зыян келтирген. Учурда жабыркаган аймактарда инфраструктураны реабилитациялоо, ошондой эле келтирилген зыянды баалоо иштери жүрүп жатат. Шамал миңден ашык имаратты, ошондой эле 1,5 миң гектар айыл чарба жерлерин зыянга учуратты. Куткаруу иштерине жалпысынан 200дөн ашык полиция, өрт өчүрүүчүлөр, тез жардам кызматкерлери, куткаруучулар жана башка өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери тартылганын жергиликтүү бийлик билдирди. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, ушундай кырсыктардан бизди Кудай өзү сактасын. Сиздерге видео кызык болгон болсо жана дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болгонуңуздар үчүн видеонун алдында колду басып, жана бул видео роликти таратып коюңуздар.